Assalamu alaikum, salamatсыздарбы? Десин ТВ YouTube kanalına hoş geldiniz. Alıp baruvchi blogger Bakıt Sulaymан. Урматтуу достор, бүгүн биз Donald Trump'tын жылдыздуу миллиардер жылдыздардан турган командасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Анткени өзүңүздөр билгендей, 2025-жылдын бүгүнкү 20 январы Американын жаңы келген президенти, мурда да президент болуп иштеген Дональд Трамптын инаугурациясы болмокчу. Бүгүн ушул киши расмий түрдө бийликке келет. Бул кишинин бийликке келиши менен дүйнөдө кандай чоң өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Буларга атаандаш турган Орусия кандай аргументтерин айта алат бул командага? Дегеле Кыргызстанга, Борбор Азия мамлекеттерине Дональд Трамптын бийликке келиши жана анын командасынын бийликке келиши кандай таасирлерди бериши мүмкүн? Ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул кишинин командасына Укмуш деген миллиардер, дүйнөгө таанымал, Америкада керек болсо дүйнөдө жылдызга айланган адамдар келишти. Мына ошол жылдыздардын командасы дүйнөгө кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Мына ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Мына достор, сиздер өзүңүздөр билгендей, бизде бир мындай аксиома бар. Бизнесмендер саясатка келиши мүмкүн эмес. Бизнесмендер бизнесин кылыш керек, саясатчылар саясатын кылыш керек деген бир мындай парадигмада жүрөбүз. Ал эми Америкада болсо эмне себептен кантип ошол консерватор глобалисттерге каршы, демократтарга каршы накта Америка деген, Американын капиталын көбөйтөбүз деген, Американын коопсуздугун карайбыз, Америка деген мына ошондой жылдыздардан турган команда келди. Мына карап көрөлүк достор. Вице-президент Венс, бул өзү дегеле кандай адам? Бул дагы жалындуу чордондордон чыккан, жалындуу чордон деп биз жанакы аскер кызматындагылардын горячий точкаларга барат деп коет го. Мен ошону ушундай которуп койдум. Жалындуу чордондорду көргөн мурдакы аскер кызматчысы Венс, бул вице-президент кызматка көрсөтүлө турган болду. Ошондой эле улуттук коопсуздук директору Гавард Айым, бул дагы аскер кызматкери, ошондой жалындуу чордондорду көргөн, супсулуу, баарына Америкага керек болсо андан башка жактарга дагы таанылган, Гавайядагы кришнаиттердин жөнөкөй үй бүлөсүнөн чыгып, мына ошондой даражага чейин жеткен айым бул Гавард. Бул кишини болсо ошондой улуттук коопсуздук директори кызматына дайындамакчы болуп жатат. Ошондой эле коргоо министри Хексот, ветеран теле алып баруучу красавчик, мындайча айтканда. Бул кишиге дагы азыр аргументтерди көп айтышып, аракты көп ичет, анан бул кызматка барсам аракты таштайм деди деп азыртан эле мындай негативтерди издеген бир комментарийлер дагы болуп жатат. Эмнеси болгондо дагы бул дагы ошондой жалындуу чордондорду көргөн ветеран, көптү көргөн аскер кызматкери, Америкада таанылуу тажрыйбасы мол кишини алып келип жатышат. Ошондой эле зеленый берет деп коет бул жерде. Зеленый берет баягындай атайын спецназдардан чыккан Майк Вальс мырза дагы булардын командасында. Бул киши эле өзү кандай салмактуу турушат, өзүнүн бестселлерлери бар, өзүнүн ошондой китептерди жазган. Бул кишиге дагы ушундай чоң үмүт артып, чоң ишеним берип, Дональд Трамп өзүнүн командасына кошту. Ал эми Илон Маск менен Виви Рамасвамини өзүңүздөр билесиздер. Буларды департамент эффективности правительства деген департаментти ачып, мындайча айтканда
өкмөттүн натыйжалуулук, өкмөттүн мындай жетишкендүүлүк, эффективный департаменти деп ошол жерге ушул 2 миллиардерди кызматка коюп жатат. Виви Рамасвами деген бул Индиядан мигрант болуп келген. Азыр ошол Америкада миллиардер. Ошондой эле Илон Маскты дагы билесиңер, бул Түштүк Африка Республикасынан миграция болуп барып, азыр дүйнөлүк деңгээлде космоско чейин чыгып, Тесла деген машиналарды чыгарып, дүйнөдөгү номер 1 миллиардер деп койсок болот. Дүйнөдөгү геосаясатка дагы абдан таасири чоң. Бул кишинин спутниктери менен ошол эле азыркы Украина согушунда пайдаланып жатышат. Дүйнөлүк деңгээлдеги проектлери бар. Мына ушундай команда азыр ушул Дональд Трамптын айланасында чогулууда. Мына бүгүн 20 январь мына ушул команда расмий бийликке келет. Мына кече күнү достор, мен Зарина Уметалиева деген кызыбыздын каналынан Максим Шевченкөнүн маегин көрдүм. Бул Дональд Трамптын бийликке келиши Борбор Азия мамлекеттеринде бир ызычуу болушуна таасир болбойбу дегендей суроону берди. Деги эле Борбор Азия мамлекеттерине кандай таасир болушу мүмкүн Америкадагы жаңы бийликтин келиши менен деп суроо болду да. Албетте сиздер жакшы билесиздер, Максим Шевченконы абдан күчтүү аналитик, журналист, публицист, саясат талдоочу болуп эсептелет. Биздин ошондой Зарина сыяктуу кызыбыздын мындай үлкөн талдоочу менен сүйлөшкөндүгү дагы бир чоң нерсе. Максим Шевченко айтты, биз деле негизи ошондой ойдобуз. Дональд Трамп бул глобалист эмес, бул киши накта ошол Американын кызыкчылыгын көздөгөн миллиардер. Ал керек болсо башка жактарга Американын күчтөрүн таратууну каалабайт. Ал Американын өсүшүн, Американын мигранттардан алыс болушун, Американын гана коопсуздугун коргогон чыныгы америкалык капиталист деди. Жанагы глобалист мисалы үчүн бүт дүйнөгө Американын таасирин тараткысы келип, Американын демократиясын, Американын саясатын бүт жүргүзүп келе жатышпайбы? Мына биздикилер деле көп айтышат, бизге өзүңөрдүн саясатыңарды, өзүңөрдүн эрежелериңердин киргизүүнүн кереги жок, биз деген өзүбүзчө эркин мамлекетпиз деген көп ушундай репликалар айтылып, ушундай сөздөр болууда. Мына азыр көпчүлүк каалагандай Американын гана саясатын жүргүзөм, мен Американын гана кызыкчылыгын көздөймүн деген команда чогулуп отурат. Максим Шевченконун айтымында булар эч кандай ушул Борбор Азия мамлекеттеринде бир ызычуу болушун же болбосо башка дүйнөлүк ареналарда деле ызычуулардын болушун каалабаган, накта Америка деген команда келди. Мунун бизге эч кандай залакасы тийбейт, сиздерге тийбейт деп ошол Максим Леонардович дагы айтып кетти. Кана биз Кудайдан ошону гана тилеп турайлы. В каком упадке, в каком разорении, в какой тяжелейшей ситуации находится их родная страна. Зачем Трампу, вот, допустим, в эти 3 года сейчас поджигать Среднюю Азию? Вообще не надо. Надо прекратить все конфликты. Конфликт в Украине прекратить конфликт на Ближнем Востоке, прекратить, не допустить войны с Ираном, в которую его очень сильно хотят втянуть. Эки дөө кагышса ортодо беажал чымын өлөт деген макалды билесиздер. Дүйнөдө чоң дүйнөлүк өзөктүк куралдарга ээ болгон державалардын кызыкчылыктары кагылышып жатат. Ошол эле азыркы кезде мына Иран менен Израилдин акыркы кездеги тирешүүлөрүн көрүп турасыздар. От чыгып кетчүдөй болуп, бирине бири ракеталарын атышып, аябай бир мындай курчкырдалда мына кечеки күnkү Газадагы жарашуу жакшы жөрөлгө болду. Мына азыр ушул Трамп келсе эле мен
3 gündün içinde soğuştu toktatıp 24 saatin içinde soğuştu toktatıp koyam dediler. Albatta bu dagı bir PR bolgon okşayt. Hazır bolsa aytıp жатат 6 ayda toktatobuz dep. Kандай болгон учурда дагы булардын ниети жакшы, дүйнөдөгү тынчтыкты орнотобуз деп жатат. Эми буга дүйнөлүк коомчулук кандай көз карашта болот? Мына ушундай жылдыздуу команда, миллиардтаган акчалары менен келген команда ушул Американын кызыкчылыгын, ошондой эле дүйнөдөгү тынчтыкты кантип орнотот? Мына алдыда аябай кандай деп койсок экен, тарыхтын өзгөчө кызыктуу барактары бүгүн ачылат достор. Биз карап турабыз, колдон келишинче аналитика кылганга аракеттенебиз. Мен дагы каналымда ушундай саясат талдоочуларды чакырууга аракеттенип жатам. Мына баягы күнү байланыш начар болгондуктан бир ошондой берүүлөрдү кыла албай калдык. Мына бүгүн мен ушул интернет кабелдик жанакындай интернетти киргизем деген үмүтүмдө турам. Ушул мага бүгүн убада кылды Кыргыз Телекомдун адамдары. Эгер бүгүн кылбай койсо, булар менен дагы бир башкача чараларды көрөт окшойбуз. 3-4 жылдан бери мен койдура албай келатам да. Кечээ күнү барып ушул областтык башкармалыгына, райондук башкармалыгына кирип айттым. Мына бүгүн убада берген күнү буйруса ошондой чоң саясат талдоочуларды, геосаясий кырдаалды мыкты билген кишилерди конокко чакырууга аракеттенемин. Ошол эле биздеги Искендер Шаршеев өткөндө болду. Азыр акполковник Димухаммед Алмамбетов мырза менен сүйлөшүлдү. Дагы ким каалагандар өздөрүнүн прогноздорунун, өздөрүнүн талдоолорун айтам десе, биздин кандай деп койсок экен, студиябыз дайыма ачык. Бизге келип өздөрүнүн каалоолорун айтып, ошол азыр дүйнөнүн кайсыл гана жеринен болбосун туруп интернет аркылуу байланышууга мүмкүнчүлүктөрү бар достор. Ошондой передачаларды кылабыз. Ошол эле учурда ушул менин каналымды колдоп койгон адамдарга мен ыраазычылыгымды айтып коюуну туура көрдүм достор. Мына азыр өткөндө мага колдоо көрсөтүптүр. Орозбек Таштанбекович мырза мурда дагы колдоо көрсөтүп жүргөн 300 рубль которуп коюптур. Абдан сизге чоң ыраазычылык. Бизде азыр эч ким мындайча айтканда каржылабайт. Биз өз алдыбызча каналыбыз. Орозбек Таштанбекович мырза, буга чейин дагы сиз колдоо көрсөтүп жүрөсүз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, каналды колдоп туруңуздар. Албетте биз мындай бир жактуу бир батыштын же болбосо Орусиянын саясатын жүргүзбөгөн, өз алдыбызча Кыргыздын кызыкчылыгын көздөгөн каналыбыз. Буйруса биз да өнүгүп калаттырбыз. Мындай кездерден дагы өтөбүз. Бизге да рекламщиктер келет, башкалар келет. Ошол кездерде дагы биз менен болуңуздар, азыр дагы биз менен болуңуздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду. Саламатта калыңыздар.